$300 уй, тонналаган сүт, мал чарбасына чоң эмгек жумшап, ийри киреше тапкан ишкерлер кимдер? Азамат Маданбеков 40-50 баш симментал тукумундагы уй багып, экологиялык таза сүт азыктарын өндүрөт. Ишкер бул тармакка 2005-жылы кирип, 2007-жылы расмий лицензия алган. Чарба Аламөдүн районунда жайгашкан. Ал өлкө өнүгүүсү үчүн өндүрүштү өнүктүрүү маанилүү деп эсептейт. Нурсултан Талайбек уулу Токтогул районундагы Көтөрмө айылында 350 үндүк багып, жумуртка жана эт өндүрөт. Бул тармакта бир нече жылдан бери эмгектенген Нурсултан ири үндүк фермасын ачууну пландап жатат. Бекжан Турганбаев 2014-жылдан бери асыл тукум күрөң швец уйларын багып келет. Учурда 100дөн ашуун уй багып, Бишкек сүт заводу менен кызматташат. Алдыда чарбасын кеңейтип, сапаттуу сүт азыктарын өндүрсөм деген пландары бар. Рыспек Жакыпов Нарын шаарында бройлер тоокторун багып, тоок этин өндүрөт. Башында 300 тоок менен баштаган ишкер азыркы учурда тооктордун санын 1,5 миңге жеткирген. Алдыда ишкерлигин кеңейтип, чоң ферма түзүүнү пландап жатат. Өмүракунов Тамар жана Нурилла Орозумбекова жубайлар симментал тукумундагы 70 уй жана 40 музоону багат. 2011-жылы Нарында ат башы сүт заводун негиздеп, күнүнө 10 тоннага чейин сүт иштетет. Алардын продукциялары Бишкекте сатылат. Алдыда Казакстан жана Өзбекстанга экспортко чыгарууну пландашууда. Батырбек Акматов 30 жылдан бери Тоң районунда мал чарбачылыгы менен алектенип, 400 меринос кой жана 250 ак топоз багат. Ишкер Кыргызстанда ак топоздордун санын көбөйтүп, өзүнчө породаны өнүктүрүүнү максат кылууда. Ханзат Талайбек уулу Ак Талаада Төлө Темир чарбасын жетектеп, ангус тукумундагы 40 уй, 10 жергиликтүү уй, 100 жылкы жана 200 гисар кой багат. Алдыда чарбасын кеңейтип, жумуш орундарын түзсөм деген пландары бар. Сиз дагы мал чарбачылыгы менен алектенген ишкерлерди билесизби? Комментарийге жазыңыз.